Жигит көп сүйлөгөндө эмне? Туурабы, а? Сен өзүң да эстүү жигит экенсиң, этекке чаптырып алганчы. Анан Куранда айтып атпайбы, билгендер менен билбегендер тең болобу депчи. Туурабы? Анан пайгамбарыбыздын бир сонун хадистери бар. Азыр мен сага видеолорун көргөзөм. Ошону көрсөң анан кийин. Так, сейчас. Ай. Интернет өчүптүр да бүгүн. Арчант. Саламатсыздарбы, эмне керек? Силерде Wi-Fi бар, паролун айтып коелачы. Wi-Fi'дин паролу пайгамбарыбыздын туулган жылы менен туулган күнү. Жигит. Мен аны билбейт экенмин, мындай эле айтып койчу. Кечиресиз. Өзүнүн пайгамбарынын туулган жылы менен туулган күнүн билбегендерге Wi-Fi'дин паролу берилбейт. Кечиресиздер. Байке, телефонуңузду берсеңиз. Сен бул жака күнүгө келесиңби? Жок, байке. Мен бул жака биринчи эле жолу келип атам. Каяктан билесиң муну? Мен пайгамбарыбыздын өмүр баянын 3 жолу окуп чыккам. Курандын кыргызчасын 5 жолу окудум. Негизи айтат го, пайгамбарыбызга эң биринчи түшкөн аят оку деп түшүрүлгөн да. Көп сүйлөбөй оку дептир да, Берчи анда тети менюну. Бир окуп коеюн.